Сузак районунун Барпы айыл аймагына караштуу Миңөрүк айылындагы Токтосун Темирбаев атындагы орто мектебинде номер 2118 шайлоо участкасы жайгашкан. Бул шайлоо участкасында 2916 шайлоочу бар. Акыркы сааттарга алынган маалыматтарга караганда 120 шайлоочу добуш беришти. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев да муну ушул шайлоо участкасынан добуш берүүгө катышты. Биздин ошо Жалал Абад облусу боюнча айта кетсек, бизде ошо 796.537 шайлоочубуз бар. Азыркы мына саат 10го карата маалымат боюнча алсак, азыр 3%дан кичине ашып калды. Ошол жактан болсо мына элибиздин баардыгын азыр аким баардыгын ушу тапшырма берип, аэропорттун баардыгын тапшырма берип атабыз. Ошо шайлоочулардын санын көбөйтүлдү депчи. Ошолорго болсо бияктан болсо биздики өзүңүздөр билесиңер, мына административный ресурс болсо ар кайсы талапкерлердин баардыгын кошпой, биз болсо ошол жана өзүбүзгө бизге айтылы ошол немелерге элге шарттар түзүп берилди. Эми бул шайлоо элдин милдетин аткарыш керек. Элдин муктаждыктарын, элдин көйгөйүн чече турган мыкты депутаттар болуш керек. Биз дагы ошого ишенебиз.